Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын. О менин сүйүктүү, нурлуу, үммөтүнү сагынып ыйлаган пайгамбарым Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сизди сагындым. Мен студенттик кезим эле 1-курс болчум. Март же апрель айы болчу. Курбум жүр пайгамбардын туулган күнүнө барабыз деп мени алып барды. Мен кирип көрүп олтуруп көз жашымды эч токтото албай койдум. Ошондой кичине 3-4 жаштагы кыздар саллаллаху алейхи вассалам деп кайра айтышканда мен да айтайын деп тилим келбей койгон. Кечиресиз мени, мен ошол күнү сизди жаныңыздан тааныганмын жана саллаллаху алейхи вассалам деп сизге саламат айтууну үйрөнгөнмүн. Бирок ошондон кийин өмүр баяныңыз менен кызыкпаптырмын. Эми мына арадан 10 жыл өткөн соң Аллахым насип кылып, Ясина академиянын устазаларын себеп кылып, сизди жаңыдан тааный баштадым. Кентай устазам, сиз жөнүндө айтып баштаганда, сиздин жаныңызда жүргөндөй сеземин. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, бизди сизге үммөт кылганына. Бирок сизге татыктуу үммөт боло алдыкпы, о менин пайгамбарым? Сиз бизге эки нерсени калтырып кетип жатам депсиз: Куранды жана сүннөтүңүздү. А биз Куранды окууну үйрөндүкпү? Куранда жазылган Аллахтын буйруктарын аткарып жатабызбы? Корком, о менин пайгамбарым саллаллаху алейхи вассалам. Сиз бизге калтырган сүннөттөрүңүз менен жашай алып жатабызбы? Акыркы мүнөтүңүздө намаз деп намазга бекем болууну айтыптырсыз. А биз Аллахтын бизге бир парзы болгон намазды тургуздукпу? Аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла дептирсиз. Азыркы биз жашап жаткан коомдо көрүп капа болот экенсиз да. Көптөгөн эркектер аялдарды кордогондор бар. Эгер сиз азыр биздин коомдо болгонуңузда, биздин кыз келиндер эч качан кордук көрүшпөйт эле. Я Расулаллах. О менин пайгамбарым саллаллаху алейхи вассалам. Жетимдин башын сылагыла дептирсиз. А биздин коомдо намаз деп намазга бекем болууну айтыптырсыз. А биз Аллахтын бизге бир парзы болгон намазды тургуздукпу? Аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла дептирсиз. Азыркы биз жашап жаткан коомдо көрүп капа болот экенсиз да. Көптөгөн эркектер аялдарды кордогондор бар. Эгер сиз азыр биздин коомдо болгонуңузда, биздин кыз келиндер эч качан кордук көрүшпөйт эле. Я Расулаллах. О менин пайгамбарым саллаллаху алейхи вассалам. Жетимдин башын сылагыла дептирсиз. А биздин коомдо тирүүлөй жетимдер көбөйүп жатат. Корком. Я Расулаллах. Жүзүңүздү кандай карайт экенбиз биз үммөттөр? Я Расулаллах. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Сизди бизге тааныта турган Садыбакас ажыдай, Максат ажыдай, Абдышүкүр ажыдай, жанабы Кентай устазадай, Апал устазадай жана Ясина академиянын устазалары бар. Азыр биз алсыз үммөтүң көзүндө жаш менен сизди эстеп, аз да болсо сиздин өмүр баяныңызды окуп, кат жазууну кааладым. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сиздей болгон пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламге калтырып үммөт кылыптыр бизди. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Я Аллахым, өзүңдөн суранып кетем. Кыяматта пайгамбарым саллаллаху алейхи вассалам шапаат кылгандардын катарында мени да кыла көргүн. Я Аллахым, Фирдаус бейиште кошуна кылгын мени пайгамбарым саллаллаху алейхи вассаламга. Я Аллахым, мен сизди сагындым. Көзүмдө жашым менен катымды аяктаймын. Алыскы Москвадан Ясина академиянын окуучусу Сүйүнбай кызы Гүлзим.